ак деп баштайын мен ырымды, карытайын деп калсам да бир кылымды. Акындыгым жок эле чынын айтсам, жашырбастан ачык айтсам мен сырымды. Чынчылдын чындык ошол, калп айтпасаң, чындык ошол, адилеттүү калыс болсоң. О Аллахым, адилет кыл, калыс кыл, кулум десең, ким билет, бүгүн бармын, эртең ким жомок болсун. Анда атамдын өмүрүнүн жаш чагы, ал эсимде апам экөөнүн басканы, элестери көз алдымдан кетелек, бала элем 10 жашым жетелек. 32 жашта элең жесир калдың, 11-имде мен байкуш жетим калдым. Жокчулуктун азабы бир жагынан, бары жоктун ортосунда жолдо калдым. Чалгы чаап, чөп жейчү элең мунар. Көргөндөр таң калчу эле болуп кумар. Апаке кайратыңдан кагылайын, муну айтсам, эми мени кимдер угар. Жалгыз уул, бир кыз элек колуңдагы, чоңойттуң, ой максатың орундалды. Апаке, арбагыңдан айланайын, окуйм Куран, андан башка аргам барбы? Атаке, кеткен элең чоң майданга, мекен үчүн курман болдуң ал майданда. Оз топурак жапты бекен сөөгүңдү, деген ой санар катат жүрөгүмдү. 36 жашта элең кеткениңде, узаттык кашка жолдун кечтеринде, аман бол деп өптүң эле кайра, мен калып сен согушка кеткениңде. Ошол күн, ошол түн, кайгылуу кеч, сакталуу али кече бүт эсимде. Капырай апам байкуш кантте экен, коштешип сен сапарга кеткениңде. Алланын буйруганын биз көрөбүз, Алланын буйруганына биз көнөбүз. Алладан жакшылыкты күтөлүчү деп тилеп жүргөн элек биз үчөөбүз. Алланын буйруганы катаал болду, атамдын күткөн жолу ажал болду. Угусканда атабыздын өлгөндүгүн, жетим байкуш деген ат мага конду. Унутулбайт эсте калган ошол күн, унутулбайт ошондогу караан түн. 80 таяп калса дагы менин жашым, унутулбайт эсте калды бостогон түн. Аз жаздым, көп козгодум ата апамды, туурабы, бул жазганым же катамбы? Азыр деле тынбай агат көзүмдөн жаш, эстегенде атам менен апамды. Мен эки орак толтуруп жазып жана унутуп койдум. Бүт ырым менен жазып, адан китеп жаза турган түрү бар экен. Атам аябай неме жазып. Атадан эркек менен жалгыз, ойлогон ойго жетишке, башымда турат чоң намыс деп. Анан күкүмгө да ушинтип жазып бер да, күкүмгө карата. Балдысым бүгүн зерибе жестеңин айткан кебирет. Калганын баарын унутуп койдум мен, эс жаттаган жокмун. Дей берди сизге. Бет турсунан анан эки орактын бетин толтуруп ыр кылып жаздырдым. Ушул эле мээмде калып калыптыр. Анан байкуш ая. Атадан эркеме жалгыз ойлоп башына турат чоң намыста бул аудан арман кылып жаздырып коеюн деп анан кайта мамиле кылып калдым. Аракет келип атам менен тең түштү ошол 9-класстан эле. Макулдугун берип. Неме кылып койду. Макулдугун эметип, энчиктеп койду ошол.
атамда айткан өткөндөрчү березет менен келатканда сизге ошол могу Орловканын кырманы бар эмеспи? Ошол жерден апаңа Кыдыр жолуккан экен деп ушинтип айткан апа. Ошону өзүңүздүн точно Кыдыр ата жолуккан экен, сизге? Ошо өзүм ошого ынтып Алла Таалага ыраазы болом дагы. Ошо Кыдыр деле бардык кишиден эметип бербейт экен деп. Ошо өнүп өсүп эметкеним, тигинткеним, минткеним ушунун немесинен го деп коем. Кыдыр таарыган жерге жанагы стройкада түшөт экен. Ал убакта эчтеке жокту тиги. Эчтеке жок. Анан деги. А мен өзүм жалгыз бараттым эле. Анан баратсам эле Бележеп менен. Вот, анан астыман бир мектепке кетип баратасыз? Келатасыз мектепке? Жок, кетип баратырмын. Мектепке баратасыз. Эртең жетиде. Этиде. Анан астыман бир ак ат минген, ак чапан, сакал ушундай экен. Ак капак кийген эле бир киши келаткан. Мен элестеткен деле жокмун. Анан ай балам токточу деди. Анан токтоп калдым. Анан токтосом айланайын балам, Кудай өмүрүң узун болсун, бакталайлуу бол айланайын, кагылайын. Аман эсен бол. Мени берген сага батам ушу деп турулан, омин деди. Анан мен айтым, омин дедим, анан кийин ай ой жакшы киши экен го деп. Аркамда карасам эле баягы киши кетип калсам жок баягы. Жок, Анан ушу менен батасын берип кеткен. Батасын берди, ушу менен жок болду. Тимеле жолуккан экен деп көрсө. Анан ошол жер өнүгүп, өсүп дейт, ошо сизге жолуккан жер. Сизге жолуккан жер ошо кийин анан кийин ошо кырбайсың, жана кырман болду. Жана ээн тала болчу, эчтеке жок. Канча стройка түштү. Болбосо ошондой болбойт экен деп. Кыдыр бабам бир кокусунан жолугат экен адамдар. Эми ушул кагып кетейин. Ушуну бир таасирүү деп коем да, силер аман эсен болуп баардыгыңар ушинтип жашынакай болуп, ак жолтой болуп барыңар, мына бала чакалуу болуп, үйлүү жайлуу отуруңарды ушинтип алдадан ушинтип кагылайын. Ошо көз алдым элестеп турат да алигичи, ушул кагылайын. Чоң атамда чай ичип калсын деп Кур'ан окуп теги окуп ичкенде чай ичебиз. Ой, окуп ичпей калбасын, мен Кур'ан окуп коеюнчу деп элем. Кур'ан окуп коюп ата кыла берет, ушинтип эле, ата кыла. Сиз дуа кылып коюңуз деп ушинтип келет. Анеде айтат, мен айтат, сен айтат, ушинтип коем. Мага деле ушинтип Кур'ан окуйсуң, кийин сен ант жаман сөз айтпа. Şu jamon söz eкен билип атат, эмне экен. Браво, жетти. Жылдарга серек. Булар чөдөнүн карасынын башында отурат, чөдөнүн башында. Ооба. Анан атасы кайтыш болгон, энеси кайтыш болгон. Эки бала, эки бир тууган Абылай Сулайман. Абылай Сулайман экөө ошо атасынын конушунда жашап отуруп калышат да. Анын ортосунда колхоз уюшулуп калат. Колхоз уюшулуп калганда булар колхозго кирбей ошол жакта отуруп калышкан экен. Ушул мезгилде айылдан келип сельсоветти баш болуп, анан бир 3-4 киши келип тилердин малын айдап кетет. Эмнеге айдап кетет? Кулакка тартып атабы? Кулак деп. Байсыңар деп. Кулак деп айдап кетет, эми кулак болгондо кулакка чоң байлар тарткан. Бирок алардын көп болсо 100 тегерегинде кою бар экен да. Ушунусун кулакка тартып кетет. Бир төс болгон экен, мунусун кулакка тартып кетет. Бир кулунду беси болгон, кулунду бесине тепекитип алып калса керек. Анан кийин төс менен жана малын айдап кетти, мен кулакты алып кеттирем, кулакты алып барып туруп деле ортолукка кошкон жок дейт. Апарып эле көчөдөн киргизип айдап эле элге таратып жүр. Bir nerse aytayın, 60-жылы
Көкен төрелді ошо жерде Бишкектен. Ошо жоксулукту сайыстын убагында ошого чейин оңор болгондо бир мисалын айтып коеюн. Ушул Нурбек жерден төрөлүп калды. Ушуга көйнөк кылып тигип бергенге шаар боюнча кыдырып, бир күн керелден кечке чейин кайным экөөбүз кыдырып, тайнеңер 1 метр баттатып койдук. Мектепте окудуңузбу чоңда? Мектепте окуганда жасап турган ручка жок. Жасап турган тетрадь жок. Окуй турган китеп жок. Анан кийин бирок мектепте окудум. Сабак берген мугалимдердин өзүнүн билим деңгээли болгондо 5 класс, 6 класс, 7 класс билими бар, анан ашык билими жок. Мугалимдер ушундай болчу. Окуу куралдары жанагыдай болду. Анан ушундай учурда окудук. Мен армиядан келип 55-жылы. Анан кийин жаман кепетанга жашагым келбей, кичине турусураак жашайын деп аракет кылдым да. Анткени колхоздо шопур болуп иштеп калдым. Ал убакта шопурлар жок. Анча-мынча машиналар бар, шопурлар жок. Анан кийин мен колхозго шопур болуп иштеп калдым. Анан кийин ушу эптеп күчүм жете салып алам деген ой менен канча V формасында бир жагы 9,5 метр, бир жагы 11 метр кылып V формасында жерди бышып там салдым да 55-жылы баштадым. 55, 56, 57-жылы 3 жылда сторго бүттүм. Абадан аракет менен. Жакшы үй болчу. Сокматамда? Сокматамда. Я. Сокматамда? Сокма эмес, немеле. Бакса. Эшиктери капитальный, терезелери жакшынакай жазалган, өзүн жасаган экен да. 2 комнатасын колдоп, киреберишин биякта бирөөнү цементтеп койдум. Ошондо биринекин үйгө келгендер, атылдын тамы үйөмө элетип эле Кремль болуп калыптыр деп ушинтип кеп калышты. Карыганда фермер болдум от жалындай, куура эмес, күчтүү отун жагылгандай, кетти атым тегеректин төрт бурчуна, жарк-журк этип, жерге түшкөн чагылгандай. Алла буйруп, мага насип кылганы да, Алланын буйруганын кылганымда, эгер Алла буйрубаса бул насипти, пендемин кылбайт элем мунанда. Айткан сөздү мен айткандай угуп ал. Аралашса калпын эмес чынын ал. Калпы жок. Айтканымдын баары чын. Падышадан даңк алганды билип ал. Капырай, ошол күндөр эми кайда? Кеткен окшойт, келгис болуп алыс жайга. Алланын бешенеме жазганыда, өткөн күн келмек бере эми кайра. Ойго түшсө олтуруп ыр жазамын. Обу жок өзүм сырдашамын. Ой күлүк, ойго кошо санам күлүк. Бир паста ичен белес кырдашамын. Эрким жетпейт, башымды салаңдатам. Эшке чыгып кетсем, араң басам. Эс алып бакаралап басып кетсем, эңкейип кайра келип, араң жатам. Чоң ата деп
кучактаса неберелер, бакырып менден качат чөбөрөлөр. Аланын мунусуна ыраазымын, көп болсо дейм менден качкан чөбөрөлөр. Жалгыз элем мен атадан 43 болдум. Небере чөбөрөлөр 100ге толсун. Мен Аллага 1000 мертебе ыраазымын. Мен көргөн жакшылыктар элде болсун. Бүгүн биз сиздер менен интернетте таркап кызуу талкуу жаратып, жакшы ой пикирдин очогуна айланган бир видео тууралуу бөлүшкүбүз келди. Ал видеодо мекендешибиз атасын көтөрүп, Меккедеги Каба ташын айланып жүргөнүн көрүүгө болот. Бул видео интернетте тарагандан кийин атасын көтөрүп жүргөн мекендешибиз ким экени белгилүү болду. Ал адамдын аты жөнү Замирбек Абылаев. Атамды үйрүшүп тууланы көтөрүп, тегерен бир көтөрүп сөзсөм дедим, ойлодум эле. Кудай тилегин берип атат. Ыраазымын Алланын жазганына. 6 уул. Үч кыз калды арт жагымда. Үзбей Куран окушаар деген үмүтүм чоң. Кетсем дагы арт жагынан ата апамдын. Өмүрүңөр узун болсун. Бала чакаңар менен аман эсен болуп калып кетейин. Бакталайлуу болуп, жана Кыдыр бабам бата бергендей болуп, ошонун батасы силерге кабыл болуп, ошо жамандык көрбөгүлө аман эсен болгула. Кудай ден соолук берсин силерге садаган детейин. Мен болсом мына 80ге чыгып калдым эми, мен 80 болуп атыр эми. Ана мен силерге берген батам ушул. Мен эч силердин бир немеңерди көрбөсөм экен деп Кудайдан тиленем, кагылайын. Намаз окуган сайын ушинтип арбактарга бата кылып, анан кийин ушу балдарым бир аман эсен болсо экен, бакталайлуу болсо экен, бир жерлери оорубаса экен деп, силерди ортолон бай болуп кетсе экен деп деле эч неме этпейм да, ушуну эле ойлоно берем да, кагылайын. Ушулар аман эсен болсо экен. Сиз апа өмүрлүү болуңуз. Тайнемдин жашына барып, апаңыздын жашына барып, мындай 100ге чыгыңыз сиз да бар. Садаган кетейин. Негизинен соолугуңуз болсун, балдарыңыздын кашында иши кылып, аман эсен болгула алекетиң алайындар. Ушундай силерден кагылып айланам да, силер ушундай айланайын. Силерге жаным курман айланайын. Аман эсен болгула барыңар. Бала чакаңар менен жакшынакы болуп, ден соолуктуу болгула, аман жүргүлө, ушул кагылайын. Мен айтканым ушул айланам. Ушинтип өмүргө чейин кагылайын. Мына эми 80ге чыгып калдым мен. 80 деле оңой жаша эмес экен. Шейтиң болоюн деп мен Алладан жалбарып жаратканда менден курман. Суранам, дагы сурайм, сурай берем. Калган жок менде башка такыр арман. Деп атабыз
Ушул ырсаптарын 2010 жылы жазып балдарына калтырып кеткен экен.